Билим берүү тармагына коротулган акчалар балки миллиондогон, миллиарддаган доллар болуп кайтып келбеши мүмкүн. А бирок баа жеткис болуп кайтып келери шексиз. Өлкөнү болду, барың эле чыгып өзүңөр немеңерди качайта бересиңерби дегендер башкарып аткан жерде маани берилеби, маани берилбейби бул айткандарыма мен билбейм. Бирок өлкөнү өнүктүрүү үчүн билим берүү системасынын өнүгүүсү алгачкы шарт болуп эсептелет деп ишенем. Билим берүү системабызды реформалоо, ага көп инвестиция кылуу керек экендигин билем. Бул оңой эмес, аябай оор. Бирок биз өнүгөбүз деген ниетибиз болсо, бул оор, кыйын вазифаны ишке ашырууга милдеттүүбүз деп ойлойм. Илим менен искусство сый урмат көрбөгөн жеринде көп узакка жашабайт, ал жерден көчүп кетет деген сөз бар. Тарыхтан бир мисал бере кетейин. Осман империясынын падышаларынан 4-чү Мураттын тушунда Ахмет Челеби деген бир илимпоз жашап өткөн. Ал так илимдерди аябай терең өздөштүргөн киши болгон. Куштардын учуу өзгөчөлүктөрүн изилдөөнүн натыйжасында 15-кылымдын баштарында Стамбулдагы белгилүү Галата мунарасынан учуп көрүүнү тажрыйбалап көргөн. Натыйжада 3000 метрге жакын учуп барып түшкөн. Ошол доордун падышасы 4-чү Мурат Ахмет Челебиден чочулап, натыйжада аны Жазайырга сүргүнгө айдаган. Ал эми Ахмет Челебинин өмүрү ошентип Жазайырда өткөн, жана ал жерде өлгөн. Бүгүн учак секторундагы лидер өлкө болуу ал өлкөгө экономикалык, аскердик, саясий күч бергени талашсыз. Батыштагы учак канат механизмдерин жасап көрүү, аларды тажрыйбалап көрүү тарыхын карасак, Ахмет Челебинен бир аз кийинирээк. Айта кетчү нерсе, Boeing 2019-жылы 100 миллиард доллардан көп пайда тапканын жарыялады. Кыскасы, биздин өлкөбүздө дагы купуя Ахмет Челебилер бар экенине ишенем. Чет мамлекеттерде, башка бирөөлөрдүн фирмасында, холдингтеринде, балким университеттеринде дүйнөгө белгилүү ачылыштарды, жаңылыктарды, өнүгүүлөрдү жасап жатканы дагы маалым. Дүйнөлүк статистиканын эң алдык университеттеринен жакшы даража менен бүтүрүп, ак ниети менен өлкөсүнө кызмат кылам деп келип, бирок биздеги абалды көрүп, көңүлү калып, капа болуп, мындайча айтканда айран калып, кайра чет өлкөгө чыгып кеткенге мажбур болгон студенттер дагы тааныдым. Андыктан бир канча жылдан кийин башты чапчып отуруп калууну каалабасак, азыртан ойлонуп, так, туура чечим чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Аман болуңуздар.